Урматтуу замандаштар, бүгүн адаттагыдай эле биздин программабыз Марал радиосу аркылуу жана санариптик форматтагы 24 ТВ телевидениясы аркылуу түз көрсөтүлүп атат. Бүгүнкү биздин эфирибиздин коногу коомдук жана мамлекеттик ишмер Каптагаев Эмиль Саламатович. Эмиль Саламатович, эми 2005-тин дагы 2010 жылдагы окуялардын Кыргызстанда кандай келгенин, кандай күнгөй тескейи болгондугун, кандай сабактарды алгандыгын сиз башка саясатчылардан, башка коомдук ишмерлерден, башка мамлекеттик ишмерлерден айырмаланып, сиз илимдин кишисиз. Отуруп өзүңүзчө ойлонуп жазганды билген кишисиз, айтканды, сүйлөгөндү билген кишисиз. Сурагым келип атат да, 2010 дагы, 2005 дагы азыр көз алдыңызда өтүп аткан учур экен. Мына азыр айтып атасыз, эфирге чейин мен азыр китеп жазып атам деп. Биз ушундан сабак алдыкпы? Эми биз деп айтыш, жалпылап айтыш кыйын да. Анткени биз деген бул жалпы сөз. Ким кандай сабак алыш керек? Мисалы азыр бийлик башындагылар толук көлөмдө сабак ала албаганы, толук көлөмдө ушул окуялардан маани чыгарып, ошолордун тамыры, түпкү, ошолордун ички жанагы түрткүнчүгү, себеби, эмне себептен ушундай окуялар болду дегенге терең анализ берип талдабаганы мына бүгүнкү күндө көрүнүп турат да. Анткени биз 2005 революция болду, бийлик алмашты. Бийликтен кийин эң жогорку даражадагы максаттар, идеялар жарыя кылынды, айтылды. Ошол багытта эл астында бир топ убадалар берилди. Бирок 2005 жыл өтүп-өтпөй 2006 жыл эле убадалардын баары багы желүүлөгөндөй, шамал айдап кеткендей жок, мамлекет башканыкка түшүп кетти да. Мына ошол окуя мына 2010 жылы кайталанбасын деп 2008 жылы оппозициялык күчтөрдүн башы жаңы биригип атканда ушу 6 айлык сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен 2008 жылдын 3-ноябрында саясий меморандумга кол коюлган. Мына ошондо ошол кездеги лидерлер Атамбаев, Текебаев, Отунбаева баш болуп, мынакей Сариев, Жекшенкулов, Эркебаев, Муралиев деп санап отуруп 100дөн ашык киши кол койгон. Ошол меморандумда негизинен жаңы саясий түзүмдүн, өлкөнүн жаңы конституциясынын долбоору бекитилген. Биз эгерде бийликке келебизби, келбейбизби, ким кандай шартта болбосун, ким кандай статуста болбосун, ушундай таза, келечек үчүн жакшы шарт түзүп бере алган коомдук мамлекеттик түзүм үчүн күрөшөбүз деп жазылган болчу да. Бул 2008 жыл ноябрда болгон. Мына ошол 2008 ноябрдан баштап 2010 жыл мына апрелге чейин оппозиция бирикти, бириккен элди кыймыл түзүлдү. 10 жылдын 17 мартында курултай болду. Мына ошол курултайда, ошол курултайдын аткаруу комитети түзүлүп, аткаруу комитетинин төрагасы, төрайымы болуп Розисакын Отунбаева дайындалды дагы. Мына ошол аткаруу комитетине ушул милдеттер жүктөлдү. Мына ошол оппозиция астыга коюп койгон максаттарды ишке ашырууну андан ары улантуу, түртүү. Анан ошо курултайда коюлган маселелер, ал жерде негизинен экономикалык, социалдык маселелер коюлган, ошолорду бийликке жеткирүүдө аткаруусун талап кылуу деп. Анан мына 10 жыл 7 апрель болуп кетти. Бул 7 апрель чынын айтканда бийлик үчүн биринчи кезекте, экинчиден ушу жалпы эле коом үчүн күтүүсүз жарылуу болду. Бул өзүнөн өзү болгон жок. Элдин ичинде чогулган баягы кыжырлануу, нааразычылыктын баары толгонуп келип туруп 7-синде жарылып кетти. Мына ошо 7-синде жарылып кеткенде өлкөдө бийлик жок, өкмөт жок. Данияр Үсөнов отставкасын айтып кечинде баса берди. Өкмөт мүчөлөрүнүн баары баса берди. Министрлердин баары тең баса берди. Мына ошондой шартта ошол элдик курултай дайындаган аткаруу комитети өзүнө жоопкерчиликти алып, мына ошол түнү сүйлөшкөндө мына мамлекеттин келечеги жөнүндө кандай болот, бүгүн кандай болот, эртең келечек кандай дегенде ошол эле маселеге токтогонбуз. Биз үчүн оңой эле болду. Мына 2008 жылы макулдашылган мамлекеттик саясий
түзүмдү орнотолу. Мына ошол багытта парламенттик демократия катары жылалы. Мына ушуну астыга түртөлүү деген бир улуу максат болгон. Ошол максат менен мына Кудайга шүгүр деп парламенттик демократия бекигендей, парламент шайланып, коалициялык башкаруу түзүлүп, өкмөт дайындалып, баягы парламенттик өлкөлөр өткөн жанагы тегирменин ташында буудай баягы кандай ийленсе ошондой болуп, баягы майдаланып, өөлөнүп биз тажрыйба алып келаттык да. Мына бүгүнкү күнү ошол эле тажрыйбанын уландысы катары карасак болот. Бирок бүгүнкү күнү ошо 10-жылы айтылган тазалануу процессинен кайра артка кеткенибиз, 10-жылга чейинки саясий режимдин элементтери пайда болгону, айрыкча куугунтуктоо, кылмыш ишин козгоо, сот жолуна тартуу, саясий оппоненттерге карата кысым көрсөтүү, Кыргыз мамлекеттик телевидениясы кийин коомдук болуп өзгөргөн менен ал мамлекеттик бойдон турат. ЛТР телеканалы боюнча бир жактуу маалымат берүү, бул белгилер боюнча биз мына көрүп турабыз. Ошол мурдакы замандан сабак албай, ошоллукка, ошол жолду өткө бараткан белгилер. Ушундан улам бир айласынан бир суроо болот да, жанагы чогулуп меморандумга кол койгондор, андан эйленип 2010дон бүгүнкү күнгө 2015ке чейинки чогуу келгендер. Эмнегедир идея бирикпей, мындай алыска аралыкка чуркай алышпай, мындай кыска бир жеке амбициялар, жеке бири-бирин көрө албагандык, кечээки күндү унутуп калгандыктан эмнегедир идеясы жок эле бир кыска аралыкка жүгүргөн саясий күчтөр десек да болот, бир топтордун максаты болуп калган жокпу? Жок, мен айтып атпаймынбы? Бул жерде ошол кездеги бириккен элдик кыймылга чогулган саясатчылар чынын айтканда ар бири өзүнчө жолу, өзүнчө максаты бар саясатчылар. Сөзсүз, ар биринин өзүнүн жеке амбициясы бар. Бирок ошол келишип сүйлөшүлгөн нерсени мамлекеттик түзүмдүн негизине коюлду да. Андан ары карай ар кимиси болсун, Текебаев президент болобу, Сариев президент болобу, Исаков Исмаил президент болобу, Бекназаров болобу, кимиси же Атамбай болобу, кимиси болсо дагы ушул багытта иш уланат деген ишеним бар болчу, ошондой келишим бар болчу. Мына ошону улантат деген күчтүүрөөгү, ошол кезде саясий салмактуурагы, ошол кезде мындай кеңири колдоого ээ болуп турган, мына Алмазбек Атамбаев президент болуп шайланып калды. Калганы бар эле эми буюрса мамлекет түз жолго түштү, баягы тоголонуп жумаланып өйдө ылдый болгон менен ушу түз жол менен кете берсек, акыры биз койгон максаттарга эл тилеген тилекке жетет деген үмүт менен мына былтырка чейин отурдук. Эмне өзгөрүп кетти? Биз эми мамлекетти мына сиз айтып аткан кишилердин бардыгына колуна эл ишенип бердик. Ушулар бир нерсеге алып чыгат болсо керек деген жөнөкөй тил менен айтканда эмне өзгөрүп кетти? Эмнени бөлүшө албай калышты? Жок, бөлүшкөндө эмес. Бул жерде эч ким эчтеке бөлүшүү деген маселе болгон жок. Мен бул боюнча мурдаракта айттым эле, азырда ошол эле сөздү кайталагым келет. Кептин баары мына биз колдоп баарыбыз эки жагынан жөлөп таяп, жаманын жашырып, жакшысын чыгарып, атып алып келген кишибиз, ишенген кишибиз мына Атамбаев. Мына ушул президенттиги бүтүп атат 6 жылда мамлекет башы, журт башы болуп калыптана албай калды. Ошол себеби жеткен жок. Мына бүгүнкү күндөгү Атамбаевдин акыркы 1 жылдан берки кыймыл аракети бул ушул чөйрөдө ошол эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, ошондон чейинки оппозициялык топко бириккен ар кандай саясий лидерлердин арасында өзүнүн кыйын экендигин, өзүнүн баарынан акылдуу, баарынан көсөм экендигин, өзүнүн ошо баарынан өйдө алысты көрө билген бир мамлекеттик ишмер катары көрсөтүү, ошону далилдөөгө кетип атат да. Мына ушул жасап аткан аракеттин баары ошону далилдегиси келип атат. А муну далилдештин кереги жок маселеде. Биз ошон аны тааныгансыңар да, команда тааныгансыңар. Эл тааныган. Андан ары карай далилдештин кереги жок да. А далилдеш үчүн калгылардын баарын тең басып, чөгөрүп, сындырыштын кереги жок. Анткени бул далилденип турат. Ошо далилденип турган нерсени алып көтөрүп кетиш бул жанагы мамлекет башы, журт башынын мойнунда жүк да. Мына мындай салыштырып айтканда, бир 5-класста класстын атаманы болом деп баягы шымаланып алган жигит студент болгондо деле классташтар менен мушташ жүргөндөй болуп атат.
Бул студент болдуң, сен азыр классташың калып деген сөздү айтып чыгышы жок болду. Эмил Саламатович, ошол учурда эми ал киши көчө саясатынан келген да, чынын айтыш керек. Ошол учурда жанында сиздей аналитиктер отурушту, Өмүрбек Черкешевдей оор калибрдеги саясатчылар жүрдү, Роза Исаковндай аял киши Кыргызда чоң нерсе чечет деп айтат, иштер жанында жүрдү. Эмне ошол кемчиликтерин билип туруп, мындай кылалык деп бир сөзгө келе албай калган учур келдиби? Жок, маселенин баары көкөтөйдүн ашы, көп чатактын башы деп манасында айтылгандай, ана былтыркы референдум маселесинен башталды. Анткени Конституциянын 10 жыл кабыл алып атканда белгилүү беренелер боюнча, айрыкча мамлекеттик түзүмгө түз тиешеси бар беренелерге биз жалпы сүйлөшүп туруп, элдин талдоосуна коюп, элдин колдоосу менен 20-жылга чейин тыюу салынган. 20-жылга чейин ушу Конституциянын ушул жерлерине тийбейли. 20-жылга чейин Жогорку Кеңештин ушул укуктарын чектеп коелу. 10 жыл бир эреже менен, бир конституция менен жашап көрөлү. 10 жылда ошол конституциянын ош кыйышы билинет, кемчиликтери билинет, турмуш өзү көрсөтөт, дагы кандай жака жылыш керек, же кандай өзгөртүү, кандай толуктоо талап кылынып атканын. Саясатчылар алмашат. Жеке пикири менен, жеке көз карашы менен келишпей аткан саясатчылар арендан кетет, жаңы муундар келет. Алар жаңы көз караш менен карайт. Мына ошол шартта жаңы көз караш менен жаңы өзгөртүүлөр кирсе туура болот деген ой болчу. А бирок былтыр баягы жылан теппей, жылан чакпай, жылкы теппей туруп эле референдум деген маселе көтөрүлүп, өзгөртүү киргизебиз деп калды. Анан ошо өзгөртүү киргизип аткан өзгөртүүлөрү чынын айтканда биринчиден ошо Конституциянын кабыл алып аткан нормага каршы, бул мыйзамсыз референдумду түртө баштады. Экинчиден киргизип аткан өзгөртүүлөрү бул мамлекеттик түзүмдү таптакыр тескери алып кетмек. Биз ошол кезде чуу чыгардык. Бул мындай болбойт. Мааниси боюнча да, мазмуну боюнча да, мыйзамдуу жагы туура эмес дегенди убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кол коюп жарыя кылдык. Бул биздин милдет болчу. Биз айтканга милдеттүүбүз да. Мына өзүң сурап атпайсың, өзүң мындай айтып атпайсың. Эмне үчүн айткан жоксуң анда? Биз айттык, болбойт. Токтоолу десе, мына ошондон башталды бардык чатак. Эгерде аны кагаз түрүндө элге алып чыкпай, Кыргызда билесиз, дасторкондун үстүндө согуштар жабылган, баштар кеткен, согуш ачылган. Өзүңөрчө барып бүткөрүп, анткени элдин кызыкчылыгы турат. Эми 31 августта аны деле жутуп койдук. Андай Кыргызда болгон эмес да, туурабы? Ошон үчүн өзүңөрчө барып сүйлөшүп туруп, кептешкенге эмне тоскоол болду? Жок, бул жерде тоскоолдук жок болчу. Ошол убактылуу өкмөттүн мурунку мүчөлөрү чогулуп, ошондой Озюпаны биз Роза Исаковнага тапшырганбыз. Мына биздин оюбуз референдум боюнча, сунуш кылынып аткан өзгөртүүлөр боюнча ушундай ой, ушуну алып барып Алмаз Аршенович менен мына чогуу ошол жаныңарда жашайсыңар, эртели кеч жолукканда айтып, түшүндүрүп, балким ал киши түшүнбөй атат, же болбосо жанындагылар тескери башкача маани менен айтып берип атат деген ой менен жөнөттүк эле. Ошол учурда бир 10 күн ичи, 10 күнгө жакын аралыкта бизге айтышты, референдум, конституция маселе боюнча сүйлөшпөйм, башка сөз болсо, башка маселе болсо жолугам, болбосо жолукпайм деп Роза Исаковнаны кабыл албай койду дешти. Мына ошондон улам мажбуруу түрдө 30-да элге бул маселе чыгып кетти. Эмил Саламатович, бул мына эми өткөн ишке салават болду. Азыр мына күчтөр ары кетишти, бери кетишти. Республикадагы эң оппозициялык партиянын оппозициялык күчтөрдүн башына келе турган киши азыр коопсуздук кызматынын түрмөсүндө отурат, Өмүрбек Черкешевич. Ушундан улам кандай дейсиз, акыркы кезде тегерек үстөлдөр, күчтөрдүн, бир саясий күчтөрдүн консолидациясын жасасак, бир площадка болсо деп мамлекеттик эмес уюмдар жасап атат. Мамлекет ага келбей атат, бийлик дейликчи, мамлекетти. Мунун аягы эмне менен бүтүшү мүмкүн? Бирөө баягы акыркы тегерек үстөлдө мага айтышты эле, мен деле чакырылгам. Ак жээк, көк жээк дебей, бийликтен дагы тигил бул тарапта баары келсин деген. Ошондой форматта чогулган экен. Бирок эми Бакиевдик, Акаевдик деген сөз башталганда, Осмон Акын Ибраевич мындай жүйөлүү жообун айтты.
Кандай дейсиз? Бизде бир эле Мен жерден эле баштайын. Осмон Акын Ибраимович ал жерде жүйөлүү жооп айткан жок. Ал жерде болуп аткан Роза Сакман айткан сөзүн түшүнбөй туруп, өзүнүн ичиндеги ич күптүсүн айтып алды. Анткени ал жерде Роза Сакман сөзү да мына бүгүн бардык жерде жарыяланып турат. Эмне деп айтты? Биз деди, мына 10-жылы актар, кызылдар деп бөлбөй, Бакиевчи, Акаевчи деп бөлбөй, баарына саясий мүмкүнчүлүк бергенбиз деди. Шайлоого катышканга 10-жылы жогорку кеңешке, 11-жылы президенттикке чыкканга. Бул билип туруп, түшүнүп туруп, атайын жасаган кадам болчу деп айтты. Эгерде биз кандайдыр бир агымды же кандайдыр бир саясатчыларды бийликке жолотпойбуз деп чектеп аларды торосок, анда кандай болгон күндөрдө бийлик үчүн күрөш легитимсиз талакка жанагындай көмүскөр талакка өтүп кетмек. Мына ошого жол бербеш үчүн биз баарына жол бердик деди. Анан кийин ошол сөздүн улап келатып айтып кетти. Мына деп мына көрсөтүп айтып атат. Ошо Акаев, Бакиевдин кадрларынын баары эле Атамбаевдин тегерегине успешно эле кирип эле иштеп атпайбы, мындай ийгилик менен иштеп атышат. Ал эмес мына быйылкы шайлоодо жогорку бийлик үчүн атаандаш болобуз деп атышат дегенди айтты. Бул жерде Акаев, Бакиев деген сөздү Роза Сакман айткан жок. Ал айтып атат, ошол ак, кара, кызыл деп жанагы саясатты бөлбөш керек. Саясатта баарына бирдей мүмкүнчүлүк берип, элдин таразасы менен чечилиш керек деген эле ойду айтты да, мына ошону айткандан кийин, чынын айтканда Осмон Акын бул жерде ошол сөздүн аягында эле жанагы Акаев, Бакиевдин кадрлары менен Атамбаевдин тегерегине деле кирип эле мындай ийгилик менен иштеп атышпайбы дегенди угуп калды окшойт дагы, анан ичинен жарылып кетти. Ал жүргөн жок дейм. Бирок эч күптүсүн айтып алды. Чынын айтканда бул жерде Осмон Акын Ибраимович 100-200 эсе натура сөз айтты, туура эмес кайша айтты. Болуптур. Кайша сөздөн бизде абдан көп мындай бири-бирин түшүнбөгөндөр чыгып атат. Ушундан улам, эгерде биз азыр күчтөрдүн бир биригүүсү болбосо, бир мындай өзү эрктүү айткан сөзү бар жакшылардын дейличи, биригишип бир жеңден баш, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарбасак, 17-жыл октябрь айындагы келе турган президентти салыштырмалуу түрдө Кыргызга, элге, биздин кийинки тагдырыбызга бир жакшынакай шайлап алууга мүмкүнчүлүк жокко эсе деген сөздөр көп айтылып атат азыр. Мүмкүнчүлүк толук эле болуп турат. Мына бүгүнкү күнү президентке чыгам дегендер негизинен белгилүү болуп калды да. Бул мына убагында премьер-министр болду. Бүгүн мына жогорку кеңеште чоң фракциянын лидери катары мына Өмүрөк Бабанов чыгам деп мына кеңири үгүт ишин жүргүзүп атат. Ошондой эле мына премьер-министр болуп өкмөт башы болуп иштеди, экономика министри болуп иштеди. Темир Сариев мынакей президентке чыгам деп мына ачык айтып чыгып атат. Ошондой эле жогорку кеңеште фракциянын лидери мына бүгүнкү күндөгү убагында министр болуп да иштеген Бакыт Төрөбаев мына президенттикке ат салышам деп атат. Мына негизден азыр ошо 3 фигура, 3 адамдын аты айтылып калды да. Мындай алганда биринен бири кем эмес, биринен бири атаандашса дагы, иштешсе дагы, колунан иш келген, оозунда сөзү бар, колунда баягы токочу талканы бар, баягы Кыргыздын төбөсү көрүнгөн жигиттеринен баары тең. Бийлик тараптан Атамбаевдин мураскери катары кимди чыгарат? Мына азыркы саясий интрига чордонушунда болуп атат да. Кимди чыгарып, кимди өткөрүп алат? Кимди ордуна калтырып кетет? Эгерде калтырбайм деп атпайбы эч? Жок, айтты туура, кимди шайласа ошо менин мураскерим деп атат. Бул сөз. Мындай реалдуу алганда, эгерде кол алдында иштеген жаш балдардан бүгүнкү күндө саясий салмагы да жок, эл ичинде аты да жок, баркы да жок, жөн эле баягы эл Атамбаевдин жанында жүргөн катары, бала катары билген бирөөнүн коем деп аракет кыла баштаса, мына саясий интрига, саясий чатак ошондо башталат. Мына азыркы айтылып аткан бирикпегендер биригет, дүүлүкпөгөндөр дүүлүгөт. Анткени бул жерде баягы табигый ар кимдин ичиндеги
наразычылык пайда болот. Чийгөйгө чыгат, ал өзүнөн өзү чыгып кетет. Ал эл карап турат да. Азыр элдин баары эмнеге мындай канагаттанып токтоп турат? Айтып атышат, мына өзү кетем деп атпайбы? Шайлоо таза өтөт деп атат. Шайлоодо ким жеңсе ошол келип иштей бербейби? Тополоонун кереги жок. Мына ушундай мындай жүйөлүү, адамга түшүнүктүү сөздөр менен ар ким топок кылып өзүн токтотуп турат да. Эгерде ошол саясий зордук катары, мына Морекини шайласаңар да шайлайсыңар, шайлабасаңар да шайлайсыңар, ушунун менин артында калат, мен айткандай болуп иштейт. Мен болсо өтө жака суунун боюна отуруп алып, анан өзүм башкарам деген ойду сезсе эл, анда наразычылык болот. Сиз менен макул болот болсоңуз керек деп ойлойм, анткени баардык мамлекеттин башына келген кыргыз болобу жана башка мамлекетте болобу, ар бир бешенедеги белги болбосо эч ким журт башына келбейт. Өзүнүн миссиясы бар, тагдырында тарыхый. Ушу Алмазбек Шаршеновичтин 2005, 2010, 17 жылдын аралыгында канчага башы байланып жүрдү. Күрөштү, көчө саясатында жүрдү, өзүнө толтура жаманатчылыкты да алып келди, жакшы жагын да алып келди. Мына акыркы миссиясы элдин алдындагы, эл кээ бир нерселерине мындай кечирип кое турган миссиясын эмнеден көрөсүз? Шайлоо. Ушу шайлоо таза. Эл разы болгондой, баары разы болбосо да көпчүлүк ушу шайлоону кабыл алып, ошонун жыйынтыгына ишенип, ошого ынанып токтоп кылат тургандай шайлоо болуп, бирөө шайланып, ошого тынчтык жолу менен дагы бир жолу бийлик өтсө, менин оюмча ошо азыркы президент Атамбаевдин тарыхый миссиясы ошо болуп калат. Өзү мен башында айттым, тарыхый миссия бул коомдун башын бириктирип, саясатчылардын башын бириктирип, Кыргызстандагы жана саясий, бизнес, маданий, башка элитанын башын бириктирип, бирдиктүү журт катары калтырып кетти, миссиясын аткара албай калды. Анын убактысы да жок ага. Бирок бүгүнкү миссиясы ушу дагы бир жолу бир үлгү көрсөтүп, тынчтык жолу менен, жакшы шайлоо менен бийлигин өткөрүп кетсе, көп нерсеси туура айтылып атат. Көп нерсеси унутулуп, кечирилип, салават болуп калышы мүмкүн. Президенттин аппаратынан кийин, жетекчилигинен кийин Көлдө губернатор болдуңар. Ушу менде көп убакыттан бери ушул суроо дайыма эсиме айланып келатат, ушундай мүмкүнчүлүк болуп атат. Эмне үчүн дайыма ушул Саруудагы окуя, эми ал Кумтөр менен чыккан маселе тегинде. Ушул келип Дарханда эмес, берки жанындагы Барскоондо эмес, эмне үчүн Саруудан эле чыга берет? Ал конфликттерде, ал ызы чууда сиз өзүңүз сөзсүз катышкан адамсыз, көргөн адамсыз, ошо жердин Көлдүн элинин журттун башында туруп. Ойлонбойсузбу? Жок, бул Саруудан эле чыккан жок, Саруудан эле чыгып аткан жок. Бул маселе терең да, ошол эле 1998-жылы сианид төгүлгөндөн баштап Кумтөр боюнча эсеби жок митингдер өттү. Мен билгенден санап бере албайм, канча жолу Барскоонун жолу ошо Кумтөргө бараткан жол жабылды, канча жолу ошо жерге боз үйлөр тигилип, эл отурду ошо жолду жаап бекитип алып. Бул боло эле келаткан окуя. Анан мына акыркы ошол 2013-жылкы элдин толкунунда чынын айтканда ошо саруулук жигиттер, Саруунун бир топ ошо бир жигиттери ошо жерде лидер катары чыгып калып, анан Саруу анан ары карай ошо Саруунун ичине кирип кетти да бул конфликт. Бирок ал жерде ошол жана митингтерде жүргөндөр жалаң эле сарылуктар эмес. Ал жерде Кызыл Суу, Оргочор, Дархан, Жаргылчак, Барскондуктун баары эле жүрөт. Бирок ошол жана уюштуруучулардын тобу Саруу болуп калгандан ошол акыркы ошол Кумтөр боюнча маселе Саруунун тегерегинде болуп калды. Өткөндө бир маекте айтып турсуз, тиги азыр эми Садыр Жапаров дагы камакта отурат да. Ошо балдарын көргөндөн кийин, ошол окуялардан кийин мен көп нерсени кечирдим деген экенсиз. Бизде ушундай такыбачылык, кечиримдүүлүк бул ата бабадан келаткан салт.
бул нерсеге эмне түрттү? Эми мына 13-жылы мен ошо мажбур бардым да көлгө. Ошол жерде будуңчаң болуп атканда июндун 25-inde ошо сурашты, барып ушул өз элиң, өз жериң ушул туруктуулук алып келип, элди тынчытканга жардам бер дегенден мен ошондо бардым да. Барып бул маселе негизинен ичинен кирип, ичинен анализ кылганда, эми бул жерде Кумтөр боюнча мен элдин айтып аткан, бүгүнкү күнгө чейин айтылып аткан нерсенин баарын колдойм. Кумтөр чынын айтканда бул биздин улуттун сыймыгы катары бир чоң проект болбой, биздин улуттун ар намысын тепсеген, улуттун бир мындай бир маскара кыла турган проект болуп калды да. Мына ушунчалык чоң алтын кенди бир жакшынакай пайдаланып мамлекетти өстүрүп ала албай, бир кайда бир аферисттерге, алгынчыларга карма тийип, эмгиче кайтарып ала албай келатабыз. Мунун тамыры аябай терең да. Балким жабы эле болуш керек эми. Жапканга да болбойт. Жапканга да болбойт. Кумтөрдү бир жапкан эмес, бир 2 жума 3 жума токтоп иш токтосо кайра иштетиш дээрлик болбой калат. А жерде ушунчалык бул чоң проект. Мына салыштырып эле айтканда, суткасына Кумтөрдөн бош топурак, алтын рудасы эмес, бош топурак 650-700 миң куб топурак чыгат. Эгер ошону машинелерге жүктөп тизсе, мына Балчтан Караколго чейин тизилет, жана чоң-чоң самосвалдар бир күндө чыгарган. Ошол суткасына чыгат, ошончо топурак казылат. Эгер ошончо топуракты казбай бир ай тиштап койсо, кайра казыш мүмкүн эмес. Бул абдан чоң проект. Бирок мен бүгүн дагы элдин айтканына ушулам. Мына 13-жылы мамлекеттик комиссия иштеди, Сариев башында турган. Момундай болгон китеп жазып, бардык тыянактар чыкты. Толук негиз бар эле 13, 14, 15, 16 жылы ушуну мыйзам чегинде бир кайра ушу элдин тилегине, элдин үмүтүнө туура, элдин кызыкчылыгына туура келгендей бир оңдоп койгонго. Бирок дагы да болсо муну бир саясий эрк менен басып, Кумтөрдү чечтирбей, Кумтөрдү алакчылап келатышат да. Мунун дагы менин оюмча чек чатагы дагы бир ондогон жылдарга чейин барат. Бирок жана Сарууга кайрылсак, Сарууга эмне үчүн мына көз карашы өзгөрөт деп суроолот атпайбы? 3 жылдан бери, 4 жылдан бери ошол чатакка байланыштуу камап, соттоп аткан сот процесстери, кылмыш иштеринин көпчүлүгү акыйкатсыз, калыс эмес. Ошол жерде жүргөн балдарды чектен кармап эле тиги барымтага алган Каптагаевден, анан тинткен баарына эле бирдей күнөө коюп атат. Но андай болбойт. Анткени ар кимдин ал жерде жүргөн ар башка максаты бар. Кээ бирөө жөн эле топурак эл менен жүрдү, кээ бирөө уюштуруп жүрдү, кээ бирөө чынында эле жана барымтаны уюштуруп ошонун ичинде жүрдү. Ошолорду бөлүп карабай, баарына бирдей мамиле кылып, мындай бир атайын эле сындырып, баягы белин бүктөп, сүйлөбүз кылыш керек. Экинчи Кумтөрдү эч ким көтөрбөй, баш көтөрбөй, Кумтөр деп сүйлөбөгөндөй кылабыз дегендей бир максат пайда болгондо мен чынын айтканда каршы чыктым. Буга соттордо айттым. Туура эмес мындай соттогон. Могу балдардын көбүн кое бериш керек. Булардын эч күнөөсү жок. Эл чыккан жерде эл жанагындай митингдерге барып жүргөн күнөөсү үчүн 8 жыл, 10 жыл, 12 жылга соттоо иштин өзү туура эмес деп. Ал эми азыркы абалда мына Садыр Жапаров боюнча айтылып атат. Эми анын жеке канча күнөөсү бар, жеке канча тийиштиги бар. Муну тыкат иликтеп, жанагы тергөөчтөр аныкташ керек да. Анткени мен билгенде 4-октябрда чыгып кетиптир. 7-октябрда ошо жана тополоң болуп мени барымтага алышкан. Ал күндөрү Жапаров Кыргызстанда жок болчу. Ошон үчүн менин жеке Жапаровго мындай бир доматым дагы, же болбосо мындай айтып, сен ушундай кылдың деген сөзүм да жок. Дагы эле ушундай бир маегиңизге кыргыздар үчүн, кыргызстандыктар үчүн эмес, кыргыздар үчүн айрыкча Батукаев, анан Кадыржан Батыров деген биздин көптөн берки айтылып жүргөн көйгөйүбүз бар. Ошол Кадыржан Батыров жөнүндө сөз кылганда сиз бул киши менен эң көп жолуккан киши Алмазбек Шашенич бизден көбүрөөк жолуккан деп айткан экенсиз. Дейле Эмил Саламатович, эми сиз айылдан чоңойгон адамсыз да. Ушулардын бардыгын мындай бир элге ачык чыгарып, же чыгарбасаң чыгарбай турган иштер болгондон кийин да, аны ичара бүтүрүп, элди ызы-чуу кылбай, бүтүрүп койчу нерселер деле болот да, сиз жакшы билесиз. Ушул Кадыржан Батыровдун
акыркы кездеги мына 1 жыл өткөн жылы ОБСЕге барып алып сүйлөгөнү, тек качып алып сүйлөгөнү, ушунун бардыгына сырттан карап азыр эми кызматта эмес. Көп учурда сизге окшогондордун өзүңүз дагы жоопкерчилигиңиз бар деп ойлойсузбу? Жөн Кадыр Жамбатыровда мен эмне жоопкерчилигим бар, мен мисалы үчүн ойлобойм. Чынын айтканда да, анткени 10-жылы ошол эле май, июнга чейин Кадыр Жамбатыров деген ким экени деле жок болчу. Кадыр Жамбатыров бир өзбектердин улуттук жанагы маданий борборунун лидерлеринин бири катары жүргөн. Кадыр Жамбатыров дегенде мен ошо өмүрү бир жолу көрүп жолуктум. Алдагы Атамбаевдин тапшырмасы менен жолуккам. Бирок ошо Батыровду Кадыржан Батыров кылган ошону мынакей эл аралык эмес дүйнөлүк деңгээлге чыгарып былтыр 31 августта эл чогулган майрам күнү бийик трибунадан айтты да президент Атамбаев. Мен Батыровдун маселесин аягына чыгам, баарын Батыровду ошону көкөлөткөн, качыргандын баарын табам деп мынакей 1 жыл болуп баратат. Мисалы үчүн мен да күтүп отурам. Ошол Батыров боюнча тарыхый чындык, жана документалдуу чындыктар качан чыгат? Президент качан алып чыгат? Качан ошону элге жарыя кылат? Мынакей Батыровду ошол баатыр кылган, Батыровду калкалап качырган мына моолар деп туруп алып чыгышы керек да. Президент айткандан кийин алып чыгыш керек. Мына бүгүн мен күтүп отурам. Бирок жанагы айтканым туура. Мен билгенден убактылуу өкмөттүн ичинен Батыров менен көп жолуккан Атамбаев. Башка мен мындай өзүм көргөн жокмун ким менен жолугуп аткан. Эми эгерде сөздөргө көп эле тиги элдин алдында мындай сөздөр айтылды деңизчи, муну жасайбыз, аны жасайбыз деп. Бирок мага ата бейиттеги берилген ант ошол 2010-жылы бийликке келгендердин, ошол балдардын көрсөтүүнүн алдында туруп биз бул ишти аягына чыгарабыз. Биз сөзсүз силер жасаган аткара албай калган, көрбөй калган максаттарды ишке ашырабыз деген сыңары Манастын атын тутунуп ант алышты эле. Менимче сиз да болсоңуз керек арасында. Бүгүнкү күндө ошол антты аткарбай калуу, ант турса жаман болот деген эме бизде элибизде бар. Ошол антты берүүнүн зарылчылдыгын мен азыр уккум келет. Анан ошону аткарбай калгандан кийин акыбал кандай болот? Эми так эле айтыш керек, ошол күндөрү айтылган ант аткарылды. Анткени убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бийлик үчүн жанталашып, баарыбыз чогулалы, өз ара сүйлөшүп алалы, бийликте эч кимди жолукпай кармап калалы деген жок. Биз дароо айттык. 1,5 жыл өткөл мезгил болот. Ошонун 3 айында, биринчи 3 айында конституциялык реформа болуп, жаңы конституция кабыл алабыз. Дагы 3 айдан кийин жогорку кеңешке шайлоо болот. Эл кимди колдосо, ошолорго бийликти өткөрүп беребиз. Мына жаңы конституцияга ылайык парламент башында турган бийлик болот. Парламент бул биринчи орунга чыгат. Ошон үчүн парламентке ким келсе бийлик ошондо болот. Биз ошого бийликти өткөрүп беребиз. Андан кийин 1 жылдан кийин президенттик шайлоо болот. Президенттик шайлоодо ким жеңсе ошого президенттик бийликти өткөрүп беребиз. Ушул шарт толук аткарылды. Мынакей июлдун 12-синде июндун 27-синде конституция кабыл алынды. Июлдун 12-синде убактылуу өкмөт өзүнө алган жана аткаруу бийлигинде болгон баары кетти. Атамбаев кетти, шайлоого Сариев кетти, шайлоого Текебаев кетти, шайлоого баары тең кетти дагы. Жана өткөн мезгилдин президенти деген биз киргизген референдум колдогон жаңы кызмат ордуна Отунбаева болуп, ошол өзүнүн президенттик ыйгарым укугу менен техникалык өкмөт түздү. Ал жерге тиги саясий партия, бул саясий партия убактылуу өкмөт деген жок. Ошол учурда иш билген мамлекетти ошондой кырдаалда мамлекеттик бийликти кармап иштетип кете ала турган адамдарды деп чогултулду. Мына Муралиев, Костюк баш болушту. Мен билген акыркы жылдардагы өкмөттөрдүн ичинен эң так натыйжалуу иштеген өкмөт ушул техникалык өкмөт болду. Анткени 10-жылдын жарым жылдык жыйынтык менен бюджеттин тартыштыгы 23 миллиард долларга чыгып аткан. Сомго чыгып аткан. Бюджетте акча жок болчу. Жылды бүткөндө, мына ошондо жылды бүткөндө жаңы жогорку кеңеш шайланып Атамбаев премьер болгондо эч карызы жок. Бюджетти так өткөрүп берип кетишти.
Мына эчтеке жок. Революция болбогон эле 16-жылды 23 миллиард менен дефицитмен чыгып атат. Жабылбай калды да 23 миллиард сомдук иш аткарылбай калды деп атабыз. 10-жылы ошонун баарын иреттештирип, такташтырып, шыр чатагы жок бийликти техникалык өкмөт жаңы шайланган парламент дайындаган өкмөткө өткөрүп кетти. Жарым жылдык менен мына 10-жылдын ноябрында парламент шайланды, ноябрында, декабрында убактылуу өкмөт биротоло тарады. Акыркы декретке баарыбыз кол койдук. Мындан ары убактылуу өкмөт деген жок, биротоло тарадык. Өлкөдө легитимдүү президенттен башка калган бийлик легитимдүү калыптанды. Биз бийликтен кеттик деп кетти баары. Эмил Салматович, эмне үчүн мына азыр элди уксак, элди араласак, ушул бир тараптуу эле мына кыйратышкан жок, жасашкан жок деп атат. Мына бүгүн сиз эгерде жилик деп айтып берсеңиз, ынандыра турган, ынана турган көп нерселер бар. Эмне үчүн элге түшүндүрүү иштери ошондон бери жүргөн жок деп ойлойсуз? Анткени ошондон бери ошондой түшүндүрүү мүмкүнчүлүгү боло турган бийликте убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жок. Баары тең мына 11-жылдан бери, 10-жылдан бери убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кандайдыр бир деңгээлде ачык болбосо да конструктивдүү оппозицияда болуп калышты. Бийлик системасына карата. Мисалы үчүн ошол эле Жогорку Кеңеш Келдибеков баш болгон ата журтчулар отурат. Алар бизге душман, саясий жагынан мындай жеке душман эмес, саясат жагынан душман болуп атат да. Биздин оппонент болуп атат. Андан кийинки Жогорку Кеңештин ошол составы өкмөт деле ошондой. Анан эгерде элдин сөзү туура болмок, эгерде 10-жылдан бүгүнкү күнгө чейин ошол жана убактылуу өкмөт мүчөлөрү эч жака жылбай калып, бийликти мыкчып отурсак, анан ошондой дооматка туура демек. Но бирок биз дооматтын экинчи жагы бар, туура жагы. Эмне үчүн эл ошону айтып атат? Биз баарыбыз колдон буттан алып убактылуу өкмөттүн мүчөсү, төрагасынын биринчи орун басары, ошол кезде экономика, финансы, коопсуздуктун баарын колуна мыкчып отурган Атамбаевди калтырып кеттик. Ошондон улам айтып атышат да, мына Атамбаев булардан калгандан кийин ошо аягына чыгыш керек. Бул жагынан алганда доомат туура. Силер ажыдар кылдыңар да. Эми ажыдар өздүгүнөн өз болот экен да. Биз шайладык. Элдин колдоосу менен. Ажыдар өзү болот. Аны сен ажыдар бол деп эч ким дайындаган жок. Жок, эми мен бир нерсени балким тиги мырзалар, жигиттер силердин акыл эсиңер башкача иштейт болсо керек, бирок бир нерсени дайыма түшүнбөй эле келдим да. Чогуу жүрдүңөр Кыргызда. Үзөңгүлөш болдуңар. Октун алдында болбосо да эми 80 балага күйдүңөр. Ушунун бардыгынан кийин келип, анан биз өткөрүп бердик, убактылуу өкмөттө андан кийинкиси мындай болду деп баса беришин өзү. Мына мен сизди жакшы тааныган киши катарында, мен сизден жоопкерчиликти мойнуңуздан алгым келбейт. Анткени сиз өмүр бою жоопкерчиликте жүргөн адам катарында. Ошон үчүн дайыма уккум келет да, ооба менин да жоопкерчилигим калды деген нерсе. Жок, муну баарыбыз эле айтабыз. Мына эмне үчүн биз күйүп-ышып, кайра эле ошол саясатка айтып, саясий маселелер боюнча аралашып жүрөсүң. Анткени 10-жылдагы 7 апрель түнү биз өзүбүз алган жоопкерчиликти өзүбүз өтмөйүнчө, ар ким өтүп кетмейинче жоопкерчиликти эч ким алып сала албайт. Анткени баары мамлекет үчүн, тарых үчүн жоопкербиз. Бул сөзсүз. Ошон үчүн бүгүн күйүп-ышып айтып атабыз. Эми биз жанагыдай баарыбыз чогулуп отурган агы көгү, Акаевчылар, Бакиевчилер ошонун системасында иштегендер акыл эстүүлөрдүн бардыгы мыктылар. Бүгүн мындай бир отуруп сүйлөшө турган дагы аракетти жасай алабызбы? Эми сүйлөш үчүн бир киши жалгыз отуруп сүйлөшө албайт да. Туура. Сүйлөш үчүн экинчи киши болуш керек. Мына ошол экинчи жак, мына бүгүн жарандык коом деп коелу. Жарандык коом эми көп, анын ичинде саясий партиялар бар, оппозициясы бар, бийликти колдогондору бар, колдобогону, жөн эле жүргөнү бар. Ошол жарандык коом. Экинчи жагы бийлик. Мына жарандык коом чогулуп атат. Ар кандай деңгээлде сүйлөшүп атышат. Бирок экинчи жак бийлик ошол сүйлөшүүгө келбей атат да, сүйлөшкүсү келбей атат, сүйлөшүүнү каалабай атат. Мен айтат элем, бийликти ынандырыш керек. Жок, ынандырыш, мен
Анткени бийликтин башында отурган кишинин акыбалын билебиз баарыбыз. Анын айланасындагы вазирлердин бардыгынын дареметтин, тажрыйбасын, мамлекеттин, улуттун келечегине болгон көз карашын жакшы билебиз. Балким араңарда мыктылар барып, мен билбейм, ак болосуңарбы, кара болосуңарбы, балким ынандырыш керек. Ушу ынандырышы кереги жок маселе да. Мисалы үчүн ачка отурган кишини сен тамак иштеп ынандырыштын кереги жок да. Тамак болсо ичет да. Эр бир такыр түшүнбөгөн ачкалар ичпей эле отурат. Бүгүнкү күнү сүйлөшүү коом менен, коомдогу жакшы көрөсүңбү, жагабы, жакпайбы, коомдо жүргөн саясатчылар менен, коомдук ишмерлер менен, ошо коомдогу ар кандай пикирди билдирип жүргөн, ар кандай жанагы катмардагы адамдар менен сүйлөшүү бүгүнкү күндө биринчи кезекте бийликтин кызыкчылыгы, алардын кызыкчылыгында анткени бийликтин жана сөздүн башында абдан туура айтылды, мойнунда турган, бийлик башындагы Атамбаевдин мойнунда турган эң чоң миссия быйылкы шайлоо. Шайлоо кандай өтөт? Ошо шайлоого коом кандай барат? Ишенип барабы, ишенбей барабы? Бүгүн ишендириш керек. Эгерде шайлоо болгондон кийин бюллетендерди 20 жолу кайра санатсаң да ишенбей коет. Айтат, жасап койду дей берет. Ошон үчүн бүгүн ишендириш керек. Шайлоо таза өтөт. Механизмдери момундай, технологиясы момундай деп бүгүн ишендирип барыш керек. Ишендирип барыш үчүн элге ачык чыгып, ал катуу сөз айтса дагы, ачуу сөз айтса дагы угуп, ошого жүйөсүн айтып түшүндүрүш керек. Мына ошо түшүндүрүү кызыкчылыгы менде эмес, же болсо там Келдибековда, же Ташиевде, же Мадумаровда эмес, же Жакуповада эмес да. Бул кызыкчылык бийликте. Мына ошону түшүнүш керек да. Бүгүн алардын кызыкчылыгы, аларды ынандырышты, алар бизди ынандырыш керек. Эй, кел сүйлөшөлү депчи. Биз аларды эмес. Эми Саламатович, алар түшүнбөй калсачы? Эми түшүнбөйт деп ойлобойм. Ал жерде мына ошол эле премьер-министрди жакшы билем, турмуштун оош кыйыштын баарын көрдү. Бул саясаттын оош кыйышын баарын түшүнүп эле турат. Ал өкмөттүн мүчөлөрүндө эле жакшы таанын баары чогуу эле иштешип жүргөн кишилер баары эле түшүнөт. Мына бул жерде учурдагы саясий кырдаал, саясий түзүм туура эмес болуп калган. Менин жеке оюмда алар сүйлөшкүсү эле келип турат. Түшүндүргүсү келип атат. Бирок баары президенттен коркот да. Барып сүйлөшсө да урушушу мүмкүн, ал сүйлөшпөй койсо да урушушу мүмкүн. Ошон үчүн эмне кылаарын билбей отурушат да, тил укпайын деп. Кадам жасаш керек да, ал өлкө үчүн да. Ушул абалдын өзү туура эмес болуп атат да. Өкмөт өзүнүн милдетин, мен премьерликтен алып салса дагы барып сүйлөшөйүн деш керек да. Мисалы, орой айтсак. Ага саясий эрктери жетпей туруп атпайбы? Силер айтышыңар керек да ошону. Баргыла сүйлөшкүлө. Мындай да, эки саясатчылар менен бийлик экөө ортосу сүйлөшө албай калса деле журналисттер күнөөлүү болуп калат. Ушу мындай да, өзүңөр сүйлөшө албай. Төртүнчү бийлик деп. Эми Саламатович, азыр айттыңыз, мен бир жакшы эме документалдуу түрдө анан абдан курч бир чыгарма жазып атам. Аны айтпайм дедиңиз, ал өзүңүздүн эркиңизде болсун, бирок сиз бир Медет Чокан Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу ошол кезде бир чыгарма жаздыңыз эле. Эми ал албетте көп фактыга таянылган, туура жазылган нерсе деп бүгүнкү күндө да айтылып жүрөт. Мындай нерселерге эмнеден кызыктар болдуңуз? Мындай табигаты ушундай абдан драматургияга бай, акыры ушундайга келген нерселерге. Мен ойлойм, экинчи жазып аткан чыгармаңыздагы андан кем болбогон. Эми бул ушу учурдун зарылдыгынан келип чыгат го. Анткени коомго сөздү ар кандай жол менен жеткирсе болот. Мына мен 3 ай 4 айдан бери ушу Политклиника деген гезитке референдум сабактары же өлкөнү жиндичиликтен коргоо зарылдыгы жөнүндө деген тема менен макала жазып келатам. 14 санына чыкты да. Мына ошол жерде чынын айтканда ошол зарылдык, мына өлкөнү жиндичиликтен мындан ары кантип коргоп калабыз? Жиндичилик эмне бул? Жиндичилик дегенди ошол жерде мен так аныктап берип атам. Бул
ошол бийлик башына келгенден кийин жана ажыдарга айланып кетиши, өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргүлөм деп каалаганын жасай башташы, соттордун мыйзамсыз, акыйкатсыз чечим чыгара башташы, милиция, прокурорлордун жөн эле четинен кармап мыйзамсыз иш козгоп, тиги жөн эле баягы ар кандай фактыларды токуй коюп камап салышы, мунун баары бирип келип эле жиндичилик деп мен ушундай аныктама бердим да. Бул терең маселе экен. Бул жиндичилик ал адамдын акыл эси, жан сезиминен болбойт экен. Бул өзүнөн өзү пайда болгон феномен, өзүнөн өзү пайда болуп кетет. Мен ошол статьянын башында жазып атпаймынбы, жана Стэнфорд деген университеттин бир профессору эксперимент кылган экен мындан көп жыл мурда, 50-60 жыл мурда. Студенттерди алган, 20 чакты студентти тандап алган, конкурс менен, жарымын силер камактагы түрмөдө камактагыларсыңар, жарымы силер түрмө кайтаргансыңар деп бөлгөн экиге. Анан кадимкидей эле студенттерди жана подвалга камераларды жасап камаган, тигилерди кайтартып койгон. 4-5-чи күнү кайтарып отурган студенттердин баары жинде болуп кетишкен. Тигилерди алып чыгып, сабап, түнү менен уктатпай, кыйнап, баягы кадимки түрмөдөгү түрмө кайтаруучулардан дагы жинде болуп кеткен. 5 күнгө жетпей. Анан кийин профессор токтотту да, баягы эксперимент токтотуп, анан анализ кылып, ошондон көп эмгек жазган. Бул көрсө, ал студентке чөк эле окугандар. Көрсө, адамдын кыймыл аракетине, ошонун аң сезимине, көз карашына, ошо адам турган позиция, кайсы жерде турат, кандай абалда, кандай жана ыйгарым укук менен турат, ошол көп таасир берет экен да. Бийлик башына келгенден кийин ал айткандай боло баштайт. Анан өзүнүн айтканы туура көрүнө баштайт. Ал туура эмес деп аткан киши жаман көрүнөт, душман көрүнө баштайт. Анан ал бир жолу айтса укпай коет, экинчи жолу айткандан кийин жинденет, үчүнчү жолу айткандан кийин ошону жок кылгысы келе баштайт экен да. Кармап моюнтол кылгысы келе баштайт. Муну өзүнүн өзү пайда болуп кетет экен. Мына ошол жиндичиликти токтотуучу күч бул коом, элдин ичинде ошо механизмдер түзүлүш керек. Мына бүгүнкү күндө курултай деп атат. Мына ошо курултай балким кириш керек. Дагы ошол сыяктуу коомдук механизмдер кириш керек экен. Эми Саламатович, мына жана жиндичилик дегениңизден улам суроода, биз ушу жиндичиликтен кутулбай аткан учурда, ошонун азабынан, сазынан чыкпай аткан учурда, канчалык аракеттерге карабай, башка сырткы күчтөр 17-жылы дагы өзүнүн ишин жасап коет деген кооптонуудан коркпойсузбу? Эми сырткы күчтөр келип кыргыздын ар биринин колунан жетелеп шайлатпайт да. Туура. Ар ким эл эркин шайлайт. Өзүнүн добушун берет. Бул жерде мындай бир тагдыр чечүүчү таасир болбойт. Бирок албетте сырткы күчтөрдүн маалымат каражаттары бар, акча каражаты бар. Бул биздин арабызда жүргөн өзүлөрүнүн кишилери бар, таасир. Ошолор аркылуу таасир этиши мүмкүн. Бирок азыр түрк саясатчылардын баары эле же океан ар жагына, же орустарга, же казак туугандарга, мына азыр мен президент болом дегендин баары эле Москвага барып келгени, казактарга барып келгени, Америкага барып учуп келгени баары эле мындай бир критерий болуп калды да. Жок, бул бизде эле эмес. Анткени мен президент болом же журт башчысы болом деген киши өзүнүн боюн түзөй баштайт ошого ылайык. Анан келечек өзүнүн кызматында кызматташ, мына Россия менен кызматташса кандай болот, Казакстан менен ошого ролго кире баштайт дагы. Эң башкысы ошо жактан пикир керек. Пикир түзүлүш керек. Бул деле жарайт дегенчи. Мына ошол пикир кандайдыр бир деңгээлде массалык маалымат каражаттары аркылуу элге берилет баары бир. Мына мисалы үчүн айтат да, ошол эле мына Бабановду орустар колдоп атыптыр, теги же болсо Сариевди колдоп атыптыр, же Төрөбаевди колдоп атыптыр деп. Анан ошол колдоп атыптыр деген сөз элге бир сиңдире башташат. Мындай таасир этет да. Эл кандай кылган менен болгондо, эл жалпы жонунан жетелеме. Муну ачык эле айтыш керек. Эл бир нерсеге ишенсе ошо жака ооп кете берет. Мына ошол багытта азыркы барып аткан, жолугуп аткан мына ушул багытта эле түшүнүш керек. Алар келип эле бизди жана айдап кирип эле бирөөнүн шайлатып коет деген бул болбогон сөз да. Дейле биздин элдин мындай улуттун келечегине ишенесизби? Келечеги абдан кең. Анткени буга жөнөкөй мына тарыхчы катары билесиңер, кыргыз эли кичинекей эл, аз эл.
саны аз. Тарихы uzun, 4-5 миң жылга кетип калат. 4-5 миң жылдан бери жоголуп кетпей, жоюлуп кетпей, башка чоң элдердин ичине сиңип, аралашып кетпей сакталып келип, анан 21-чи кылымдын башында, 20-чы кылымдын этегинде өз алдынча мамлекетке жеткен эл, бул жараткандын бир сүйгөн эл болуп атат да. Жөн жеринен мындай рызкы, мындай кутту бербейт. Мына дүйнөдө 4 миңден ашык тили бар эл бар. 4 миңден ашык. Болгон мамлекет 200гө жакын мамлекет. Ошо кутту сактап калыш үчүн. Мына ошо кутту сактап калыш үчүн мына баарыбыз ошону айтып атабыз да. Бүгүнкү күндө коомдук мамлекеттик түзүлүштү биздин өзүбүздүн улуттук ыңгайга карата башынан түзүп чыгышыбыз керек. Кайрадан түзүп чыгыш. Коркпойду. Абдан чоң маселе. Буга бир күн, 2 күндө жетиш кыйын. Бирок түбүнөн баштап жана ынтымак, туугандык ынтымак, кошуналык ынтымак, региондук ынтымак, ошентип уруулук ынтымак деп келип, коом түзүлүп, коомдук пикир жаралбаса, коомдук пикир үстөмдүк кылбаса, эмне дейт деген, уят деген сөз, тыюу болбойт деген сөздөр жаралып, анан кийин ошол келип туруп, анан жанагы мамлекет башын жиндиликтен сактайт. Анткени ал элдин пикири, коомдун пикирин карап калат. Бүгүнкү күнү эч кандай пикирди эч ким эсептешпейт атты. Анткени коом ыдыраган, эл ыдыраган. Ким эмне кылып атат? Баардыктар чачыраңды болду. Көрдү бир жыбайды там басты деген заманда, чынын айтканда, бир колуна камчы алган киши жинди боло берет. Камчысы жок? Камчысы жок болсо, байкуш болуп, биздей болуп жүрөт. Байкуш деле эмес го, Кудай сактасын. Акыркы окуган китебиңиздин атын билесизби? Эсиңиздеби? Мен азыр көбүнчө илимий социология китептер окуп атам. Азыр Леваданын «Время перемен» дегенин окуп атам. И Султан Раевдин жан жазасын окуп атам. Жактыбы? Жакты деп айта албайм, окуп атам, түшүнүксүз жери, түшүнгөн жери да бар, түшүнүксүз жери татаал жазылгандыр. Эмил Саламатович, сизге рахмат. Маектин эң акырындагы ушу биздин улуттун келечеги жөнүндө сөзүңүз мындай бир ырааттуу, көп кишинин кулагын кандырды окшойт, айрыкча мекенчилердин. Менимче ошол баары бир ошого келишибиз керек, башка бизде жол жок. Биз ошол элибиздин када салтына, наркына, мамлекет башкаруудагы бизге калтырган үлгүлөрүнө кайрадан кайрылышыбыз керек. Эми албетте заманбаптын форматында. Бүгүн бизге келип, убактыңызды бөлүп, маек куруп бергениңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Урматтуу замандаштар, ушуну менен биздин консенсус программабыз соңуна чыкты. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Бүгүнкү биздин коногубуз мамлекеттик жана коомдук ишмер Каптагаев Эмил Саламатович болду. Саламатта калыңыздар.